Агай ушул мезгил сабактары китебинде телепатия жана түш жөнүндө берилет да. Эми ушул тууралуу да айтып кетсеңиз. Туура. Телепатия деген бул илимдин түшүнүгүндө мындай ой менен сүйлөшүү да. Диалог смыслы деп коет. Оюбуз менен сен экөөбүз азыр сөз менен сүйлөшүп атабыз да. Эгерде биздин телепатиялык касиеттерибиз ачык болсо, биз экөөбүз азыр ой менен эле сүйлөшүп алмакпыз да. Мисалы үчүн мен сага айтып берип аткан жарым саат сүйлөп берген сөздүчү, эгер менин телепатиям иштесе, мен сага 1 секундта эле Түшүндүрүп коесуз. жана интернетке быстрый загрузка кылгандай эле түшүндүрүп мүмкүн да. Азырынча телепатиялык касиет адамдарда ачык эле. Бирок адам төрөлгөндөчү ошо мезгил сабактарында айтат, Шайзал ата. 33 айга чейин адамдын телепатиялык касиети ойго болот. Ошол жанагындай жаңы төрөлгөн бала дейт да, 1 ай 2 ай болгон балага орусча сүйлөсөң деле, англисче сүйлөсөң деле түшүнүп турат экен ачы. Анткени ал сенин сөзүңдү үйрөнөт ал бала, сөз үйрөнөт. Бирок анын телепатиялык касиети ойго. Ошон үчүн адамдын оюн окуп турат экен. Сен жакшы сөз айтып атсыңбы, же жаман сөз айтып атсыңбы, сен кандай ниет менен келдиң ал баланы, көрдүңбү? Ошон жана кичек балдар кээ бир адамдар көргөндө күлүп жиберет. Кээ бир адамдар карасаң бакыр ыйлап жиберет. Значит, алар адамдын ички сезимин, оюн окуп турат экен да. Анан дейт, акырындык менен 33 ай болгондо дейт. 33 айында 2 жашпы, 2,5 жаш ушундай экен да. Ал уже сүйлөгөндү үйрөнүп баштайт да балачы. Сүйлөгөндү үйрөнүп баштайт. Тиякты биякты, эки жакты карап кимдин экенин уже мээси уже иштей баштагандан кийин дейт. Акырындык менен анан ошол алаксыйт да. Түшүнөсүңбү? Материалдык дүйнөгө алаксып анан кийин анын дейт телепатиялык касиет жабылып калат экен. Баарыбыздын эле ошол эмне үчүн аны Кудай Таала бизге берип койгон? Анткени бара дейт, убакыт өткөн сайын дейт, где-то примерно 150-200 жылда адамдын алдыңкылары уже телепатиялык касиеттер ачылып дейт, ой аркылуу сүйлөшө башташат. Эми бар эмес эми. Мындай касиети барлары же болбосо аракет кылгандары ушундай да. Анан вот ошондой телепаттык касиет эң немеси матрицалык касиетин алып жүргөн, матрицалык үлгүсүн алып жүргөн. Бул ошо адамзат арасында жашаган пенде Ажой ата болчу дейт да. Ажой ата. Манас ата доорунда жашаган жана Манас атанын чоролорунун бирөөсү Ажой атачы. Анан айтылат го, 60 тил билген Ажой депчи. Чынында 60 тилди билген эмес ал. Кактан үйрөнөт 60 тилди. Ал адамдын жанагындай телепатиялык касиет дейт. Ачык болгондо. Жанагындай уктабай калган дейт, ачык бойдон калган дейт. 30 айда биздики жабылып калат, аныкы жабылбай калган дейт. Аныкы өмүр бою ошо телепатиялык касиети ойго болгон дейт. Анан ошон үчүн ал жана Манаска котормочу болгон. Эпосту ошондо айтылат. Ал ошо Кытайдын сөзүн түшүнбөсө деле оюн түшүнүп, Манаска айтып берип ушундай котормочулук кызмат аткарган забында. Анан дагы бир неме бар, мисал бар, ошо Ажой атанын жасаган иши жөнүндөчү. Сыр найзаларды сырдабадыбы? Сыр найзаларга жанагындай күчтүү энергияды ширетип, анан ошолорду чоролорго карматыш керек да. Анан аларды үйрөтүш керек болчу да. Кандай кылып иштеш керек, кандай кылып алып жүрүш керек. Ошол сыр найзага чегерилген энергиялар тарап кетип, тегерек четиндегилерге зыян келтирбеш керек. Ошонун баарынан үйрөтүш керек болгон дейт да. Анан ошондо дейт Ажой ата алардын баарын физиканы, химияны түшүнбөйт алар, мисалы үчүн илим жок ал убакта. Анан ошондо Ажой ата алардын баарын дейт атайын бир мындай бир зона бар экен да, жанагы аномальный зона сыяктуу бир жер бар экен да. Секин кала деп айтылат да. Секин деген сөз эч ким барбайт. Анан ошол Секин калаага барып туруп, анан 40 чорону мындай алдына тизип коюп, анан кийин аларга ошол сыр найзалардын касиетин, аларды кантип иштеш керек, алды кантип пайдаланыш керек, ошонун баарын дейт телепатиялык касиети менен эле бир эле көз илмемдей баарын мээсине киргизип койгон. Көрдүңүзбү? Телепатиянын күчү кандай.
анан бет ошентип анан кийин аларга жана сыр найзаларды пайдаланууну ошентип үйрөткөн дейт ажыбай атанын касиети аркылуу. Азыр болсо ажыбай ата дейт көрүнбөгөн ааламда бул азыр кырк чоронун бири болгондон кийин ал ошо жанагы найзалар менен кошо ааламдык кайып казынадагы жана кырк спектрде турат. Ажыбай атачы кырк чоронун бири болуп. Бирок маал келгенде, убакыт келгенде Кудай Таала ошол же бир кысматка жумшагандабы деп айтсак болот. Ал келип туруп адамдар менен иштеп жатат дейт азыр. 4100 жылга чейин ошол иштейт дейт адамдардын баары менен. Ошто адамдарда жана телепатияны ойго түшүш үчүн, ошол телепатияны эмне үчүн бизде ойготулат? Анткени биз улам өнүккөн сайын баардык нерсе ылдамданууга түшүп атат. Илимди да биз телепатиябыз иштеп кетсек, илимди да оңой үйрөнөбүз, баардык нерсени оңой үйрөнөбүз, кайыпка да оңой чыгабыз. Ошон үчүн адамдарда акырындап отуруп телепатиялык касиет сөздү ачылат экен. Анткени ошонун баары адамзатын кайыпка даярдоо процесси жүрүп атпайбы? Ошол экен да. Bunun баары ошо улуулуктун программасына киргизилген нерселер дейт да. Улуксатсыз алар эч кандай иш жасабайт. Качан гана улуулуктан уруксат болгондо алар келип анан өздөрүнүн иштерин бул дүйнөдө жасап кетишет экен да. Анан түш жөнүндө айтайын, сурап калып. Түш деген дейт, ар бир адамга берилген дейт, Кудай Таалага берилген эң кымбат, эң асыл белек дейт. Бирок ошону силер баркын билбейсиңер дейт, түштүн баркын. Эмне үчүн силер аны барктабайсыңар? Анткени ал касиет баарыңарда бар дейт. Баардык адам түш көрөт, баардык адам ар кандай түштөрдү көрөт. Эртең менен туруп алып, мен мындай түш көрдүм деп койсоңар, элесе албайсыңар. Туурабы жок? Бирок түш аркылуу дейт, Кудай Таала дейт силерге боло турган нерсени, өтүп кеткен нерсени билдирип турат дейт. Же болбосо силерге бир кандайдыр бир туура эмес жака мен кетип каласыңбы, же туура эмес ишке барып каласыңбы, же сени бир кандайдыр бир кокустуктардан, бир жаман нерселерден сакташ үчүн, же болбосо бир жакшы иштерге мындай бир багыт бериш үчүн, ошон үчүн силерге аян түштөрдү берип турат дейт да Кудай Таалачы. Ошол түштөрдү кабыл алган көргөндөн кийин, түш көргөндөн кийин, эгерде эми түштүн түрлөрү бар. Кээ бир түштөр мындай чалды куйду болуп өтүп кетет, аны унутуп деле коесуң. Ал түштөргө көп маани бербей деле койсо болот экен, ал боло берет экен. Жанагы ачык аян түштөр бар да, таза аян түрүндө келген түштөргө сөзсүз аны жоруш керек экен. Жоруп ошону билген кишиге жорутуп, анан кийин колдон келсе жакшылыкка жоруш керек да. Анткени кээде жаман түштөрү делечи, мисалы үчүн түш бизди мүмкүн эртеңки бүрсүгүнкү келечекте боло турган окуядан бизди сактап калыш үчүн жаман нерселерден бизге бир аян берилди да түш аркылуу. Анан биз ошол түштү жоруганда дейт, силер жамандыкка жоруп койсоңор, ошонун жаман энергиясы иштей берет дейт да. Ошон үчүн түштү жанагы жорутканда жакшылыкка жорутсаңар дейт, даже жаман түш дагы мүмкүн жакшылык немеге ишке иштеп кетиши мүмкүн дейт да. Манас эпосунда түшкө аябай маани берет да. Мындай бир чоң алда бир окуялар, маанилүү бир ушундай бир иштер болорду, алар дайыма түш көрүшөт, аян көрүшөт. Манас төрөлөрдө түш көрөт, Семетей төрөлөрдө дагы чоң азатка барарда баардык нерсени түш аркылуу алар аян алышып, түшкө маани берип, ошону жакшылыкка жоруп, анан кийин ошол келген аянын негизинде иш жасашкан да буларчы. Түшкө маани беришкен да. Ошондой эле биз дагы азыр ошол түшкө маани беришибиз керек экен да. Анткени түштөрдүн күчү дагы эми дейт. Күчү эмне? Күчү кубатка толо баштайт дейт да. Кубатка толо барган сайын. Анткени баардык нерсе кубатка толуп атпайбы. Анан түш дагы телепатияга кирет дейт да. Телепатияга. Байланыш. Телепатияга киргенде дагы дейт, түш кайыптык телепатия дейт. Бул анткени түштү сен дайыма уктап атканда көрөсүң. Эмне үчүн уктап атканда көрөсүң дейт да түштү. Күндүз эмне үчүн түш көрбөйсүң, ойго жүргөндө аян албайсың мисалы үчүн. Түш көрүпчү. Анткени адам уктап жатканда дейт, мээ токтойт. Мээнин жумушу токтойт дейт.
мээң жумуш токтогондо ой токтойт. Анан ошол ой токтогондо анан кийин биздин рух энергиябыз анан кийин бошойт экен да. Ойдон бошойт да. Биз оюбуз менен дайыма сезимдерибизди дагы рух энергиябызды башка нерселердин баарын оюбуз аркылуу токтотуп аларга мүмкүнчүлүк бербей иштегенге жаап турат экенбиз да. Анан жана ой токтогондо ошондо алар эркиндик алат экен да. Жайсаң атанын Айкөл китебинде, Айкөл Мас китебинде айтканы бар. Балам дейт, сен уктаганда дейт, сенин жаның дейт, денеден бөлүнүп саякатка чыгат дейт. Анан ошол каяка кетти, кайсы ааламга кетти. Өткөн чакка кетсе, өткөндөргө жогорулуп кетесиң ата бабаларыңын рухтарына. Келер чакка кетсе, боло турган ишти барып көрүп келет дейт. Анан ошол сенин жаның саякатка кетет. Анан ошол саякатка кетип, анан эмнени көрүп келсе, ошол көргөн нерселерди сен өзүңө мындай неме катары кабыл алып, көргөзмө катары кабыл алып, анан кийин турмушта пайдалансаң болот дейт да. Кийинки жай турган иштериңде. Эми бул жөнөкөй эле салыштырып айтып койду, көрдүңүзбү? Саякатка кетет деп. Илимде Шайдотто жана түшүндүрүп атат. Мээ токтогондо, анан кийин ой токтогондо, анан жана рух энергия менен сезим энергиялар анан кийин байланышка чыгат экен. Башка дүйнөлөр менен. Көрдүңүзбү? Анан башка дүйнөлөр менен анан кийин байланышка чыгып, анан кийин биз кандай маалыматты самап жүрсөк, эңсеп жүрсөк, же биле албай жүрсөк, же биз кандайдыр бир илимдерди алып береби, же бир боло турган иштер жөнүндө, же өтүп кеткен иштер жөнүндө бизге бир предупреждение экен да, бул түш деген чейин. Вот ошол түштү силер баалабайсыңар дейт. Ошон үчүн мындан ары түшүңөргө дайыма дейт, неме болуп жүргүл дейт. Абай болуп, мындай түш көрдүм, кандай болот экен деп жакшылыкка жоруп, ырым-жырым жасаш керек. Сөзсүз жаман түш көрдүмбү сразу ырым-жырым жасап неметсең, ал түштүн энергиясы иштебей калат, токтоп калат. Көрдүңүзбү? Сөзүбүздүн немебизди, эртеңкибизди же кийинкибизди ушинтип өзгөртүп алсак болот экен да. Бизге берилген аяндардын негизинде. Аян деген ошол түш да, түш аян. Түш ошентип кайыптык телепатияга кирет экен да. Түштүн энергиясы аябай күчтүү экен. Бирок дейт, түшүндө көргөн нерселер дейт, мээнин архивине жазылып калат дейт. Жана эстеп калган ушул, эгер жазылып архивге жазылып калса, эстей албай калмаксыздар. Мээ ошол убакытта уктап жаткан менен баары бир көргөн нерсеңди жазып калат экен да. Кайсы бирөө мисалы түш көрсө, сен мурунку түшүң ошону көргөнүң эсте айтып бере бересиң, аныкына окшогон түш болуп калсачы. Демек, күчтүү түштөрдү жана күчтүү энергия менен, күчтүү телепатия менен келген күчтөрдү эстеп каласың да. Анан эми түштүн жанагындай жөнөкөй түштөр бар эми, баягы кыйналганда, чарчаганда, ар кандай. Эми элестетиң, түш көрбөгөн адам жок деп атат, Жок дейт. Анан азыр биздикилер ошончо Кудайдан берилген бул багыт, бир предупреждение болот, белек болот. Ушунчалык кымбат белек. Бирок ушуну дагы ушул нерсени маани бербеген адам көп экен да. Почти 99% эле маани беришпейт да. Эми аян алгандар эле аян алдым деп түш көрүп, кичине маани бербесе, көпчүлүгү эле бербей калдык да. Эми мына учурда кандай деп ойлойсуз, чынбы агай? Жатарда ниет кылып жатсаң, жакшы түш бер, жакшы аян бер деп мүмкүн сага берип турат. Анын баары биздин тилебибизден, сурануубуздан болот экен да. Мисалы үчүн айтып атпайбы? Адамдардын бул жарык дүйнөгө келгендеги кыла турган кызматы бул Кудайга кызмат кылуу. Кудайга иштеп берүү да, мындайча айткандачы. Анткени ар ким ар кандай вазипа менен, тапшырма менен кирет экен. Жөн эле Кудай Таала жөнүнөн жибербейт экен. Ар бир адамдын жарык дүйнөдө жашап келе турган, жана жер денеге кошуп келе турган салымы бар да. Анан ошол немени, салымыбызды дайыма жакшы немеде беришибиз керек да. Оң, позитивдүү маанайда берсек, анан ошол биздин ааламга болгон, жер денеге болгон салымыбыз ошол да. Вот ошол өзүбүздөн чыккан оң энергиялардын таасирине гана биз Кудай Таалага кызмат кылат экенбиз да. Оң энергиялар. Кудайга кызмат кылуу оңой дейт. Пендеге кызмат кылуу кыйын дейт. Пендеге кызмат кылыш үчүн, мисалы үчүн мен
строитель болсом бирөөнүн тамын салып беретим. Кызмат кылып атырмын да. Эми акы үчүн иштейм да чынында. Бирок мен кыйналам да, кечке чейин иштейм, оор жүктөрдү көтөрөм. Көрдүңбү? Же бир башка дагы жумуштарды, кызматым бар менин. Эл үчүн иштеп атырмын да, пенде үчүн. Мен чарчагайм. Кээде жаным дүрөп көбүрөөк кызмат кылып жүрөсүң. Пендеге кызмат кылуу кыйыныраак. Ал эми Кудайга кызмат кылуу үчүн оңой. Кудайга кызмат кылуу сен күрөк кетмен алып жер казбайсың. Жөн ганачы тиленүүң менен, ишенимиң менен, жалынууң менен, Кудайды сүйүү менен гана биз Кудайга кызмат кылабыз. Оңой Кудайга кызмат кылуучу. А бирок биз ошону да жазабайбыз да. Көрдүңүзбү? Кудайга кызмат кылуу оңой, тескерисинче. Кудайга кызмат кылуу күчүбүз деле кетпейт болгону, биз ошо Кудайга кызмат кылыш үчүн Кудайды сүйүшүбүз керек, биринчи. Кудайга ишенишибиз керек. Анткени айтылып атпайбы? Эгерде сен духовный өзүңдүн жашооңдун духовный жагын оң жолго салып алсаң, духовный жак деген ошол да. Биздин жашоодо эки нерсе бар, духовный, материал. Материалдык дүйнөдөгү дейт, проблемаң өзүнөн өзү эле чечиле берет дейт. Жанагы философияда 25 кылымдан бери бир суроого жооп бере албай келген да. Что первично депчи. Материальность определяет духовность деп коет. Материалист айткан. Идеалисттер тескерисинче айткан да, көрдүңбү? Значит, идеалисттерге туура экен да. Биз духовность определяет материальность экен да. Чынындачы. Ал эми Маркс, Ленин идеяларында жана материалисттердин айтканда алар тескерисинче айтты. Материальность определяет духовность депчи. А көрсө биз эми ошол шайдоот илиминде ошол суроого мына жооп берип атат да. 25 кылымдан бери философтордун чече албай келген суроосуна жооп берип атат. Көрсөчү, мен ошону өзүмдүн неменен байкадым да. Мына ушундай жолго түшүп, ушул илим келгенден бери окуп, кызыгып, мен жан дүйнөм, мен жашоого болгон айлана чөйрөк адамдар болгон муну менен баары өзгөрдү да. Мен ойлойм оң жакка өзгөрдү депчи. Эми байкасаң, материалдык маселелер өзүнөн өзү чечиле берет экен. Аны чечиш үчүн сен далбастап аракет кылып неметсең аны чече албайсың. Сен духовный жактан таза, аруу, жакшынакай жүргүн дагы анан кээдеге гана тилек кылып кой да. Жатарда же болбосо бир балаңды көрсөң, балаң үчүн тилек кылып кой, неберең үчүн небереңе тилек кылып кой. Бир жериң ооруп немесе, ден соолугуң үчүн суранып кой. Ошондо көбүнчө биз жана бирлер аркылуу суранышыбыз керек экен. Анткени ар бир аймактын, ар бир кубулуштун өзүнүн пири бар. Ден соолук керекпи? Умаенеге, Улукман атага сураган. Барып, мисалы үчүн картошка же бир буудай тигип атсаң, баба дыйкан кагылайын, пирим, кел жардам бер, мен билем, что сен мени карап турсуң. Мына мен сенин ошол көзөмөлдөгөн нерсеңди жасап атам. Атка миндиңби? Атка мингенде камар атага сыйын, кулабайсың эч качан. Машина айдап баратасыңбы? Дөөтүп бирине сыйын, машинам бузулбасын деп, же болбосо жолдо баратсаң, жолдун бири жол аман деп. Бүт ошол илгери кыргыздар дайыма бирлерге сыйын деп, бирлердин кызматынан дайыма пайдаланган дейт. Алар силерди карап турат дейт. Ким менден жардам сурайт дейт. Жалдырап карап турат дейт да. Бирок ошончо дагы силер аларды ойлоп да койбойсуңар дейт. Алардын кызматтары жөн эле текке кетип атат да. Ошон үчүн биз абай болушубуз керек экен дагы. Баардык нерседен оң нерсени алганга бизде мүмкүнчүлүк бар экен да. Пайдалансак болот ошолордун кызматынан да. Эми анын баарына элдер ишенбейт, ишенгендер бар. Бирок мен ошого ишендим да. Менин көзүм ошого жетти. Кудай таала бизди дайыма контролдоп, карап, багып, оң жолго салып, айтылат го, жана Шайдоот илиминин биринчи китебинде, мезгил сабактарында бар. Каждая клетка твоего организма, дейт, всегда под контролем, дейт, у высшего разума, дейт. Высший разум деп Кудай айтат да, неме ар бир клеткаң дейт контролдо дейт. Анткени ар бир клеткаңды ар кайсы пирлер суунун касиетин Сулайман пири жөнгө салып турат.
каныңдагы темир касиетин өтүп бири жаңго салып турат. Андан башка да ар кандай жанагындай процесстердин баарын ошо бирлер көзөмөлдөп ар бир клеткаңа чейин дайыма көзөмөлдөп турат. Эми биз билбейбиз, жүрө беребиз, көрөкат. Же көрөкатыбыз бүтпөйт, ошентип жүрүп эмне болуп өтүп кеткенибизди көп адамдар түшүнбөй калат. Жашоо ким үчүн жашап атат дейт. Эми айтып коюшат го, балалуу болуш керек, анан дарак тигишиң керек, анан да эмне кылышың керек деп. Ал деле туура, соопчулук кылыш, алар да туура. Бирок ошонун баары все равно мындай түп жагы духовный сенин жашооңо алып барып кала турган маселелер бар.